Саламатсыздарбы? Мен биздин Кыргыз Республикасынын ажосу Жээнбеков Сооронбай Шариповичке кайрылайын дедим эле. Мен өзүмдүн эле атымдан эмес, элдин атынан да кайрылайын дедим эле. Анткени мына үстү-үстө жылдын март айынан баштап 3 айлык коронавирус COVID-19 пандемиясына байланыштуу сиздер элге буйрук бердиңиздер, талап коюп, үйдөн чыкпай 3 айга чейин үйдөн кыймылдабай жатып бергиле деп. Эл сиздердин талабыңыздарды аткарып, 3 ай үйдөн чыкпай тынч жатып беришти. Эч жака кыймылдашкан жок. Болгон бизнестер токтоду, бүт баарын жапты. Мал алып сатуу бүт токтоду. Болгон, мындайча айтканда, болгон элдеги өздөрү багып жаткан кыймылдын баары токтоду. Эми ошол 3 айдан кийин чыккандан кийин эл азыр аябай өтө оор акыбалда турган кези. Ошол пандемия учурунда мисалы бир үй бүлөдө 4 адам жашаган болсо, анын кыз-кыркындары, бала-бакыралары бүт үйгө келип, чогуу бир үй бүлөдө жашашып, продукту питания көп кетти. Мамлекет тарабынан эмне жардам берилди? Бирден мүшө гун, 2 килограмм сахар, 2 килограмм рожки, 1 литр сумай берилди. Берилгендерге, берилбегендерге берилген жок. Ошону менен мен айтып кетейин дегеним. Азыркы учурда элди эзип жаткан нерсе бул кредит. Азыр элдин баарын кыйноого салып, болгон кредитный компаниянын баары тең элдерди акчаларыңарды төккүлө деп жатат. Азыр элдин капчыгында 1 сом акчасы жок. Кыйналып жаткан учур азыр. Даже балдарынын контракттарын төлөй албай атат. Канчалаган адамдар ден соолугуна деген эмесин камкордугун көрө албай атат. Медициналык жактан дары-дармек алганга акчалары жогот турат. Канчалаган адамдар малы бар болсо да ошо малдарын кошуп акысын, айлыгын, малдын акысын төлөй албай отурат. Ошон үчүн мындай элге талап коюп, сиздердин талапты эл кыңк этпестен аткарып аткандан кийин элдин талабын да угуп койсоңор, элдер азыр кредиттин пенияларын чакылдатып кошуп атат. Күндөн күнгө кошуп атат, күнүнөн күнгө кошуп атат. Ошол эки кредиттерди 3 ай элди карантинге жаткыргандан кийин ошо кредиттердин пениялары жок эле, мурунку акыбалда эле кайра айдын аягында, мисалы 12 айга алган кредит болсо, 12 айдын аягына эле ошо 3 айды кошуп 15 ай кылып, бирок мурунку эле акыбалында калтыруусун ушундай сүйлөшүп, өзүңүздөр талап коюп, мындай элдин дагы кыйналып жаткан жагын ойлоп койсоңуздар жакшы болмок. Азыр эл аябай өтө оор акыбалда турат. Кредитный компаниялар үйгө чейин келип атат. Төккүлө, төкпөсөңөр сотко беребиз деп. Билебиз, соттун баары тең кредитный компаниялар тарапка өтүп кеткендерин билебиз. Кичинекей бир нерсе болсо эле келип үйүңдөн чык, бошот үйүңдү дейт. Мындай өзүңүздөрдүн чыгарган конституцияга, мыйзамга өзүңүздөр мындай карама каршы кылбай, элди да ойлосоңор, эл аябай кыйналып эзилип атат азыр. Ушунчасында элге жардам берип, ошо кредитти узартып бергиле. Керек болсо 1 жылдан 5 жылга чейин узартып бергиле. Азыр элдер деген мамлекеттен эч кандай жардам болбой, эл өзүн өзү гана буттан тургузуп келатат. Өзү менен өзү гана жашап келатат. Мамлекеттен элге эч кандай жардам болгон жок. Башка мамлекеттердикиндей буттан тургузуу боюнча жеңил суудаларды, кредиттерди берген жоксуңар. Бүт элдер өздөрү кредитти алып, эпте өздөрү тырмалап кредитин төгүп келет. Ошон үчүн сизден өтүнөрүм, элди да карап, элди да ойлоп койгула. Анткени силерди эл шайлаган, эл үчүн иштеп берсин, эл үчүн мыйзам чыгарсын деп эл шайлаган. Элдин мүдөөсүн да аткаргыла. Эл силердин мүдөөңөрдү аткарып атат, талабыңарды аткарып атат. Эми элдин талабын аткарчу учур келди. Ушу карапайым кыргыз элинин атынан кайрылам мен. Элдин талабын да аткарыңыздар. Болбосо эл башка кадамга деле барганы турат азыр. Чоң рахмат.